Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, сиздер үчүн ар күн сайын Москва Казакстан каттамында такси кызматы, ыңгайлуу, жана шарттары жакшы, заманбап автоунаалар, стажы жогору болгон айдоочулар, жолдо жана чек арада жардам беребиз. Таза кирди чыкты, таза печать, таза документ болушуна 100% кепилдик беребиз. Андыктан бизге байланышыңыздар. Биздин байланыш номерлер 8926 831 3806, 8925 222 67 37. Акылбек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, негизи сот тармактардын көпчүлүгүндө биздин мекендештерден ар кандай суроолор, видеолор келип атат. 1 апрелден баштап айдоочу мекендештер айдоочу көлүгүн сөзсүз түрдө алмаш керек деп. Кээ бир жерде алмаш керек деп атат, кээ бир жерде алмаштырбай эле койсо болот деп атат. Ушул боюнча кыскача маалымат болмокчу. Сөз баштардын астында биздин каналга катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп койгуңуз. Себеп миграцияга тиешелүү эң керектүү жаңылыктарды ушул биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, Россия 1 телеканалында кичинекей бир тасма чыкты. Андан тышкары Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын пресс катчысы Ирина Волк дагы ошо ИИМдин каналында ушул тууралуу, мыйзам тууралуу бир сыр айтып берди. Обмен иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление автобусами и грузовыми автомобилями, а также составами транспортных средств, будет возможен после предоставления владельцам иностранного удостоверения документа о квалификации, подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Бул мыйзам болсо 313 федералдык мыйзамдын 25 жана 26 беренелерине толуктоо кирип атат. Бул жерде эмне деп турат? Чет элдик жарандар, Россия Федерациясында айдоочу жарандар, транспорт айдаган жарандар сөзсүз түрдө ошол айдоочу күбөлүгүн Россиянын айдоочу күбөлүгүнө алмаштырыш керек деген мыйзам. Эми бул жерде ошол жерде Ирина Волктун айтымында эгерде чет элдик жарандардын мекенинде орус тили расмий тили болсо, официалдуу тил болсо, анда алмаштырып кереги жок деп коет, деп атат. Буга Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан дагы кирип калып атат. Кыргызстанда барыбызга белгилүү орус тили расмий тил. Ошондуктан Кыргызстандын жаранына жана элчиликтин айтуусу боюнча алмаштырып кереги жок. Бул Кыргызстан мекендештерге эч кандай тиешеси жок. Бирок кимде ким эгерде ВНЖ, РВП жана жарандык алган болсо, ал сөзсүз түрдө 1 апрелден баштап 2024-түн 2025 жылдын 1 апрелине бир жылдын ичинде сөзсүз түрдө алмаштырыш керек. Алмаштырганда мурда ошол эле ИИМдин жана элчиликтин айтымы боюнча эч кандай экзамени жок алмаштырат деген. Бирок бул жерде азыр поправка кирди. Бул жерде поправка киргенде Белоруссиянын өкүлдөрү эч кандай экзамени жок алмаштырат. Кыргызстандын, Абхазиянын жана Южная Осетия, Казакстандын өкүлдөрү алар болсо только теориясын берет, практический экзамен бербейт, теоретический экзамен берет. А калган жарандар болсо, алар теоретический дагы жана практический экзамен дагы толук бериш керек мекендештер. Ошол себептен негизи таксисттерди жолдон ГИБДД токтоткондо, эгерде российский правасы болсо, андан ары көп регистрациясында текшерип отурбайт. Ошон үчүн бир четинен кимдин шарты болсо, орус айдоочу көлүктү алып койгондо эле менин оюмча ашыкча болбойт мекендештер. Бул баягы силерге сунуш катары. Дагы бир айдоочу мекендештерге тиешелүү жаңылык, балким кызыктар болуп калардыр. Жакында эле Золотая Коронанын телеграм каналынан бир жаңылык чыкты. Ал болсо ошо машинеси бар ишкерлерге машинени залогко коюп 500 000 рубльга чейин кредит алса болот деген жаңы сунуштамасы чыкты. Эми ал сунуштаманы бир сыйра биз изилдеп көрдүк. Эгерде туура колдонсо, бир чети туурадай эле экен. Мага жаккан жери бул 500 000 рубльга чейин алса болот экен. Бул биринчиси, экинчиси, эгерде ошо 500 000 рубльде эгерде зарыл болсо, алып туруп 14 күндүн ичинде кайра төгүп койсо, кайра үстөк пайызы жок, проценти жок, кайра эле жаап койсо болот экен. Муну дагы байкаштырып көрүңүздөр, балким кимге кызык болуп калса, бул дагы кереги тийип калар. Ошо ссылкасын болсо, мен силерге ошо видео аркылуу оң жагынан киргизип коем. Сак саламат болуңуздар мекендештер, аманчылык, эсенчилик. Бул жаатынан жаңылык болсо силер менен бөлүшүп турабыз. Görüşkönçe.